9 Б классынын окуучусу Денис жана параллель класстагы Катя Псков шаарындагы номер 24 мектептин окуучулары эле. Трагедиялуу окуядан кийин мектепте бул өспүрүмдөрдүн атын атоого дагы тыюу салынган. Вактада күзөттө турган аял журналисттерди мектептин босогосунан ары өткөрбөй жатат. Директор байланышка чыкпай, класс жетекчилер мобилдик телефондорун өчүрүп салышкан. 9 класстын окуучулары азыр сабакка келбей жатышат. Мектеп күнү түнү видео көзөмөлдө турат. Что говорить? В общем, люди, последние минуты жизни. Павел отводить. Только у этого видео в инстаграме Дениса Муравьева сейчас почти 1,5 миллиона просмотров. Денис Муравьевтун инстаграмындагы бул видеону көргөндөрдүн саны 1,5 миллионго жетти. Мерт болгон балдардын аккаунтунда 100 миңдеген кишилер жаңыдан катталышкан. Денис менен Катянын видео ролигинин алдында комментарий жазгандар арасында алардын өлгөндүгү тууралуу кадрларды кайдан көрсө болот деп суроо салгандар басымдуу. Бул 10 секундтук кадрларды тергөө комитети журналисттерге көрсөтүүгө уруксат берген. Анда полиция бастырып киргенден кийинки мүнөттөр көрсөтүлгөн. Балдардын сөөгү көрүнбөгөнү менен жердин баары канга боелгон. Окуядан кийин күч түзүмдөрү комментарий бербей жатышат. Денис ок чыгарган ИИМдин автоунаасынан да, үйдү курчоп алган күч түзүмдөрү туурасында да кеп жок. Тергөө комитетинин басма сөз кызматы кыска гана маалымат берүү менен чектелди. Атайын бөлүм үн чыгаруучу гранаттарды пайдаланып, үйдү курчоого алганда өспүрүмдөр өлүк бойдон табылган. Алар октон жаракат алышкан. Строгий Красное айылы Псков шаарынан 80 километр алыстыкта жайгашкан. Баары бири-бирин таанышат, бирок Денис менен Катяны бир-эки эле жолу көрүшкөн. Балдар бул жерге көп деле келчү эмес. Окуя болордон 3 күн мурда алар үйдөн качып чыгып, айылдагы Катянын өгөй атасына таандык дачага жашынып, чогуу убакыт өткөрүшкөн. Ал тургай чачтарын түзүн өзгөртүп, Катя кара чачтуу кызга айланып, Денис болсо чачын сарыга боёгон. Өспүрүмдөрдү дүйшөмбү күнү 14 ноябрда полиция ат-энесинин көрсөтмөсү аркылуу таап алышкан. Балдар болсо дачадан мергенчи чоң атасынан калган курал сактаган кампасын көрүп калышкан. Вы никого не убили, кроме собак? Биз иттен башка эч кимди өлтүргөн жокпуз. Азырынча эч кимди өлтүргөн жокпуз. Балким ок милицияларга тийгендир, билбейм. Дарбазанын ок тешип өткөн жерлерин азыр жергиликтүүлөр шыкалап карап жатышат. Журналисттер менен бул туурасында анчейин сүйлөшкүлөрү келбей турат. Где-то полчаса. Окуя жарым сааттай болду окшойт. Биз тиги жерде турганбыз. Бизди бул жакка өткөрбөй коюшту. Полициянын 3-4 машинасы келген. А полицейских было много? Машин 3-4. И обычно вообще у нас таких случаев с оружием никогда не было. Я решила, что и оружие наверняка не нарезное, не боевое какое-то. Мындай курал менен байланышкан окуя бизде такыр болгон эмес. Мен курал дегенде бир тарсылдаткыч эле болсо керек деп ойлодум эле. А мой друг снимал. Ему потом денег дали. Эмне үчүн балдарга психологдорду киргизбей койдуңар деген суроого полиция кайра суроо менен жооп берүүдө. Эгер алар бизге карата ок атып жатса, кайдагы психолог деп жатышат. Алар ушул себептен айылга Росгвардияны чакырышкан белгилешти. Устав боюнча аларга куралданып, коопсуздук жараткан балдарды атууга жол берилет. Псков облусунда балдар укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Наталья Соколова өспүрүмдөрдү каарман катары көрсөтүүдөн алыс болууга чакырды. Задача, которая стоит сегодня перед нами всеми, это однозначная негативная оценка данному событию. Баарыбыздын алдыбызда негизги милдет бул окуяга негативдүү баа берүү болуп турат. Бул жерде полицияга карата ок чыгаруу жана суицид туурасында сөз болуп атат. Мен үчүн эң башкы трагедия бул балдардын өлүмү болду. Самая главная трагедия — это не видеть в них преступников и то, что они могли бы совершить, а то, что погибли несовершеннолетние. Денис менен Катянын сөөгүн журналисттерден, алардын досторунан жашырып, жерге беришти. Любим. Прощай. Прощайте.